Урматтуу Руслан Сатылганович, аталган долбоор абдан жакшы, маанилүү долбоор экенин колдойбуз албетте. Анан Миргүл Өмүрзакын айткандай эле ушул долбоорду мына бул жерде жакшы экен баарычы, транспорт, суу менен камсыздоо, билим берүү, шаарды өнүктүрүү, мамлекеттик секторду башкаруу, энергетика жана саламаттык сактоо жаатындагы иш-чаралар экен да. Мен да сунуш берет элем ушул долбоорду мына Нарын областы, Талас областы, анан Баткен областында жумшасаңыздар жакшы болот эле да. Ушул багытта мына Бишкек шаарыбыз, Ош шаарларыбыз, Жалал Абад шаарларыбыз абдан жакшы өнүгүп атат да. Ушуга кандай дейсиз? Ушул 3 областка долбоор, теолор даярдабайсыздарбы? Рысбек Исламович, бул деген өзү министрликтер даярдайт. Мисалы, эгерде билим илим министрлиги ушундай бардык облустарды камтыса, сөзсүз ушу ТО бардык областтарды камтыйт да. Алар даярдап туруп, мисалы, ушундай биздин долбоор бар экен, аны ТОсун даярдаш керек деп бөлүнөт. Бирден азыр биз финансы мисли билбейбиз, кайсы областта эмне болот, кайсы долбоорду ишке ашырат. Жок, ошондо ар бир министрликтер менен сиздер сүйлөшөсүздөр да, сунуш бересиздер да, туурабы? Ошо сунуш бербейсиздер, ушу 3 областка ушул акчаны жумшасак деп. Кандай дейсиз, оюңуз кандай? Макул, берели, ошо биз бардык министрликтерге жөнөтөбүз. Министрликтер ошо карап туруп, Азия өнүктүрүү банкы менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруп, финансы министрлигине кайрылышат. Ошо негизге алсаңыз рахмат.